Даараттуу мусулмандардан нур таралат. Швейцариялык 63 жаштагы профессор, аалым Роберт Кензи термал камерасынын жардамында даараттуу мусулмандардын денесинен тараган ысыктык жана нурларды сүрөткө алып, ошол абалда аныктоо максатында тажрыйба өткөрдү. Тажрыйбада даараттуу мусулмандарды ороп турган нурдуу сызыктарды көргөндөн соң, мусулмандар жер жүзүндө жашаган эң таза жана пакиза инсандар экени аныкталды. Бул нурдуу сызыктар 7 катмардан турган болуп, алардан биринчиси кызыл нурдуу сызык болчу. Кызыл нурдуу сызык инсанды ороп турса, ал инсанда коопсуздук сезими жана бейпилдик менен камсыздалат экен. Профессор Роберт Кензи өзүнүн изилдөөлөрүндө Европадан 50 000 кишини ушул термал камерадан өткөрөт. 50 000 кишиден нур жана ысыктыкты өлчөйт. Бул термал камера негизинде инсандагы ооруну аныктоо максатында жасап чыгарылган. Бирок тажрыйба натыйжасы профессорду ойлондура коет. Изилдөө жараянында 50 000 адамдан эч биринде нурдуу сызыктар тегиз жана тең чыкпайт. Роберт Кензи термал камерасынын бузулуп калгандыгына күмөн кыла баштайт. Бирок нигериялык бир оорулуу соодагер анын бул пикирин түптөн өзгөртүп ийет. Нигериялык соодагердин нурдуу сызыктары тептегиз жана тең таралып турчу. Роберт Кензи дароо бул нигериялык соодагер менен маектешүүнү уюштурат. Профессор таң калып турган учурда соодагер Робертке эч качан дааратсыз жүрбөстүгүн айтат жана даарат момундардын калканы деп бекемдеп коет. Ошондон соң Роберт Кензи бул абалда жеке өзүндө сынап көрүү үчүн өзү дагы билгенинче даарат алат. Натыйжасы 100% эмес. Анан ал бир мусулмандан туура даарат алуу эрежесин үйрөнөт жана натыйжа 100% чыгат. Ошентип Робертке да бардык нурдуу сызыктар тегиз жана тең болот. Ал бул абалды дагы 37 кишиден кайталап сынады жана ар биринде нурдуу сызыктар тептегиз тең чыгат. 37 кишинин эч бири мусулман эмес болчу. Бул изилдөөлөрдөн соң Роберт Кензи исламды кабыл кылды. 67 жашында Куранды жаттап хафиз болду. Өзүнүн аспабына ыйман өлчөөчү тетик деп ат берди. Мына ушул изилдөөдөн соң бүт ооруларды тынчтандыруу үчүн дарынын ордуна даарат алууну анализ кагазына жаза баштады. Абу Хурайрадан разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып жатканын уктум. Албетте, үммөтүм кыямат күнү даараттын изинен маңдайы жана колу буттарынан аппак нур таралып турган абалда чыгарылат. Демек силерден ким өз маңдайындагы кашкасын узартууга күчү жетсе, аны аткарсын. Имам Бухари риваяты. Аллахым бизди мусулман кылып жаратканың үчүн өзүңө чексиз шүгүрлөр болсун. Даярдаган Абибулла Ажы Кадырбердиев.